Бүгүн ишиңди кыл, тирүүлүгүңдү кыл. Болуп кет. Мен эч качан каршы чыкпайм. Болуп кет жукам. Мен айтам ушинтип студенттерге, балдарга айтам. Эч качан каршы чыкпайм, мен болуп кет. Байлыктабы, чында бизнесмен болом деп атасыңбы? Бол, сени ким тосууда? Шанстар, шарттар өтө көп Кыргызстанда. Россияны ойлобо сен. Стройкада 50 миңден иштеп, эсептеп көрсөң өмүрүң аягача канча эсептейсиң? Канча иштейсиң? Ал иштеген айлыгыңа бир үй ала албай каласың азыр. Бар жок кымбатчылык, келлени иштетпеген адам кор болуп атат азыр. Сен жөн эле кор болуп, жөнөкөй адам болуп өлүп кетиш үчүн жаратылган эмессиң го. Сен күчтүү адам болушуң керек. Ата-энең, бир туугандарың артыңда, мынау балам, Юсуп балам, Асылдын балам деп күтүп отурат сени. Көп нерсеге жетишиң керек, аракет кылышың керек. Эл катары өлүп кетпешиң керек. Атаң стройкачы болгон болсо, сен дагы стройкачы болушуң керек деген эмес. Сен бизнесмен бол. Айыл саңа ишенип турсун, көзүң карап турсун мынтип. Мынау бай кесе мынандай кылат да, мынау байыбыз кече со берет да, мынау байыбыз кесе садик со берет да деп сени көзүң карап турсун. Сен жардам ала турган эмес, жардам бере турган адам болгон. Сен үмүт кыла турган эмес, адамдарды үмүтүгө айлангын сен. Сен эркек болгон. Бул жараган жыпырыктардан болбогун. Хакакый, күлкү, жыпырык, видео клип, сордан кечке телефон, мананда мындай кылып өтүп сүрүп 4-5 секунддук видеолорду көрүп аягына чыкпайсың эч качан сен.